Аягында өзүбүздү өзүбүз эле алдап калдык деле, аман келгенине тобо. Кызыбыз аман колубузга тийди. Башка эмне кылабыз? Башка эмне айлатабыз? Ошол жанагырки мунун кызы башынан эле ушундай болуп жүргөн, башынан эле бузулган, болбогон сөздөрдү айтышып, ушундай бизди аябай каралашты. Ушул видеолор тарап кеткенден кийин кишилердин ошо айылдаштардын деле көз караштары да өзгөрөт экен. Кызың башынан эле ушундай турбайбы? Анан карабай эмне кылып жүргөнсүң депчи. Мен ошолорду далилдеп берсин деп ушу сотко кайрылганбыз ага дагы. Анын аркасынан аябай стресс болдук, сокку болду. Кызыбызга да сокку болду аябай. Ушулардын баарын көрүп билип туруп, өзүнө өзү кол салам деп ушундай күндөргө чейин, ушундай абалга чейин жеттик. Мынакей ушул иштерди бул ким жана айылдаштарыбыз кызыбызды жамандап коюшуп, эми мына сотко келбей, көрүнгөн шылтоон айтып, мына бүгүн да сотко келгенбиз. Жок, бирөө келди, бирөөсү келген жок. Ал качып аткандагысыбы же эмне кылып аткандагысы иши кылып ошолорду далилдеп берсин. Мен ошол аягына чейин барам бул ишти. Генеральный прокуратурага чейин жазам. Инсульттан басалбай калган. Бир жак өрөөндөн. Анан эптеп таяк менен баягы эшикке кирип чыгып басат да, сотко басып бармак түгүл өзү эптеп басып турат.